Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрү Россияны айланып өткөн альтернативдик транзиттик жолдорду өнүктүрүүдө. 2020 жылдын башында биринчи жолу Кыргызстандан чыккан поезд Грузияга Өзбекстан аркылуу жүк жеткирди. 21 январда 49 центнер мазут Өзбекстан аркылуу Кара Суудан Батумиге жиберилген. Бир нече күндөн кийин ошол эле жол менен мазуттун дагы бир партиясы жөнөтүлгөн. Транзиттик жол 2020 жылдын башында иштеп баштайт деген макулдашуу декабрдын аягында Ташкентте жетишилген. Ташкент шаарында Азербайжан, Грузия, Кыргызстан, Түркменстан жана Өзбекстандын темир жол башчылары чогулуп, эл аралык жол төндөрүн өнүктүрүү маселесин талкуулашкан. Азыркы күндө жеке бизнестен талаптар көп түшүп аткан үчүн мамлекет бул жолду официалдуу жагын чечип берсе, азыркы күндө бизнес калган жерин өзү сүйлөшүү жолдору менен бүтүрүп алат да. Эми көпчүлүк нерсе баягы бизнестин колунда эмес да. Официалдуу жактарды, өлкөлөр аралашуу сүйлөшүүлөрдү, жанагындай чек ара маселесин, чек аранын иштөө режимин деген сыяктуу маселелерди сөзсүз түрдө мамлекет жасаш керек да. Мамлекет болмоюнча, жеке бизнес канчалык кыйын болгон күндө да мамлекет болмоюнча эч нерсе кыла албайт. Бул жерде эл аралык келишүүлөр, келишимдер жана сүйлөшүүлөр болуш керек да сөзсүз түрдө. Ошондой эле мультимодалдык маршруттарды өнүктүрүү жана ага Кытайды Азия жана Тынч океан регионун Европа өлкөлөрүн тартуу маселеси талкууланган. Бул Орто Азия менен Кавказ өлкөлөрү ортосундагы байланышты чыңдоо жана Европа Азияга чыгуунун альтернативдик жолдорун өнүктүрүү зарылдыгынан келип чыгууда. Алыскы тарыхты карап көрө турган болсок, Улуу жибек жолу илгертеден бери Урумчи жана Кашкар багыт деп түндүк түштүк багыты боюнча өнүгүп келген да. Урумчи багыты азыркы эле Харгос аркылуу өтүп, Казакстандын түндүк Казакстан, андан кийин Орусия Федерациясына ушул багыт менен кетип турган жүктөр болгон. Улуу жибек жолунун эң негизги шаарларынан жана эң негизги пункттарынан бирөө Кашкар шаары болгон да. Кашкар шаары тарыхта дагы өзүнүн орду бар болчу, азыркы күндө дагы өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Кашкарга келген жүктөр, ошол эле Кытайдын, ички Кытайдан келген жүктөр Кашкар аркылуу Кыргызстанга өтүшүп, Кашкар аркылуу Тажикстанга өтөт, Кашкар аркылуу Пакистанга өтөт. Бул 3 багыт Кытай эли үчүн жүргүзгөн соода саттык жүргүзгөн ишкерлер үчүн өтө чоң багыт. Эмне үчүн дегенде азыркы Кыргызстан аркылуу өтө турган болсо, Кыргызстан андан кийинки өлкө Өзбекстан 35-36 миллиондун тегерегинде калкы бар. Андан нары кете турган болсок, Афганистан 40 миллиондун тегерегинде калкы бар. Түркменистан 7-8 миллион. Андан ары карай бара турган болсок, Азербайжан 8-9 миллион тегерегинде населениясы бар. Ошол эле Азербайжан аркылуу Грузия жана Европа өлкөлөрүнө өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Жеңил өнөр жайы боюнча алдыдабыз, көп нерсени тигебиз деп кыйкырып атабыз. Бирок ошол жакта келип аткан ткань жана кездемелердин көпчүлүгү Кытайдан же болбосо Түркиядан келип атат. Ошондой эле эң арзан дүйнө жүзүндөгү жанагы пахтадан тигилген кездемелер болсун, бул сыяктуу товарлар азыркы күндө Пакистанда ушунчалык сапаты да жакшы, баасы да арзан. Пакистан аркылуу, Пакистандан дагы жүктөрдү ташып келип, ошол жеңил өнөр жай өндүрүүчүлөрдүн негизги сырьёсу болгон ушул кездемени Пакистандан да алып келсек болот. Эмне үчүн дегенде ошол эле Түркия мамлекети Пакистандан ташышат. Деңиз жолу аркылуу. Азыркы күндө биз Пакистандан жүк алып келе турган болсок, Афганистан Пакистандын Пешавар шаарынан Афганистан Хайратанга чейин 600-700 километр аралыкта бир аралык бар. Ошол жерди Афганистандын жергиликтүү жүк ташуучулары ташып беришет. Хайратандан Термез аркылуу, Өзбекстан аркылуу Кыргызстанга Ош аркылуу киргизсек болот. Бул мисалы үчүн Түркиядан келген товарларга караганда же болбосо Кытайдын, ички Кытайдын Гуанчжоудон келгенге караганда өтө тез жана арзан убакытта келет да.
Өзбекстан альтернативдүү эл аралык маршруттарды өнүктүрүү боюнча атайын программаны 2017-жылы кабыл алган. Бул Евразиялык экономикалык союздун мүчөлөрү болгон Россия жана Казакстандын транзитине байланып калбоо үчүн көрүлгөн аракеттер. Айтмакчы, жакында эле коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев парламентте сөйлөгөн сөзүндө экономикалык интеграция боюнча Өзбекстан өзүнүн көз карандысыздыгын эч кимге бербейт деп айтты. Бирок союздун да өлкөнүн да атын атаган жок деген менен көптөр Евразиялык экономикалык союз тууралуу айтылып жаткандыгын баамдашты. Айтмакчы, коңшу Өзбекстандын азыркы күн тартибинде Борбор Азиялык интеграцияны өнүктүрүү маселеси турат. Бизнестагы аймактык интеграция маанилүү экенин айтып, айрыкча Өзбекстандагы режим алмашкандан кийин Борбор Азия мамлекеттери тышкы дүйнөгө бирдиктүү бир рынок катары чыга алат деп үмүттөнүп келишкен. Борбор Азияны бир катар өлкөлөрүндө иш алып барган ишкер Жодар Сайдылкандын айтымында, постсоветтик аймакта ар кандай экономикалык деген аталыштагы союздар тигил же бул өлкөнүн саясий дымагына гана негизделип, чыныгы экономикалык кызыкчылыктарды көздөбөйт. Анан калса бизнес саясат эмес, саясат бизнести ээрчиши керек дейт ишкер. Советтер Союзу учурунан эле бул республикалар үчүн тышкы саясат приоритет болуп келгенде, ички муктаждыктардан эмес, ал кезде эле мисалы үчүн ар бир республика барып борбордук бийлик, Советтер Союзунун борбордук бийлигинин шарттарына жараша тышкы саясаты биринчи орунда туруп, анан кийин ички талаптар, анан ички муктаждыктар эске алынып түшүдө. Ошол адаттан кутула албай 20-25 жыл бизде дагы ошол Кыргызстанда эле болбосун, кошуна өлкөлөрдө да ар дайым тышкы саясат, ички саясатты белгилеп келгенде. Кандайдыр бир деңгээлде советтик амбициясы дагы деле бар болгон Россия үчүн бул региондун бирдиктүү иштешүүсүн каалабагандыгын буга чейинки аракеттери да кандайдыр бир деңгээлде көрсөтүп келген да. Борбордук Азияны бир үй бүлө катары карай турган болсоңуз, бир үй бүлөдө ынтымак, биримдик жок болсо, тыштан аны башкаргысы келген ар дайым бирөөлөр табылат. Башка бул үй бүлөнүн жеке ишине кийлигишкенди каалагандар табылат. Эң чоң нерсе биз позитив менен өз ара кызматташтыкты, өз ара мамилени, өз ара ынтымакты, өз ара сооданы улантсак, бул тышкы кийлигишүүлөргө, ошондой эле биздин ички маселелерибизге аралашууга чоң иммунитет пайда болот деген ойдомун. Сиз мисалы Кыргызстандан тышкары Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде деле иш жүргүзүп келесиз. Ошондо мисалы үчүн өзүңүздүн жеке баамдооңузда бул саясий кандайдыр бир ар кыл көз караштарга карабастан бизнес буга чейин бир консолидация, интеграция аракеттерин дагы көрүп келгени белгилүү болгондо, мисалы ошол айтылып эле келаткан бизнес бунун таасирин канчалык мындай, эгер ошол саясий көз караштар дагы бириге турган болсо, бул бизнес үчүн канчалык өзү бир жакшы таасирин бериши мүмкүн? Негизги азыркы либералдуу экономикаларда саясат бизнести ээрчиши керек. Бизде тилекке каршы Борбордук Азияда бизнес саясатты ээрчип келген да. Ошондон улам бул кызматташуу жеткиликтүү деңгээлге келген эмес. Эми ошону биз азыр туура түшүнүп, эгер бизнеске эркиндик берип, өз ара кызматташууга, соода жүргүзүүгө, өкмөттөр болсо бизнеске шарт түзө турган болсо, бул ынтымакташуу, кызматташтык, биримдик дагы тезирээк күчкө бекемдейт деген ойдобуз. Чындыгында эле мисалы үчүн ошол эгер постсоветтик аймакты алып карай турган болсок, көбүрөөк байкыл союздарга биригүү бул эмнегедир башында саясий кызыкчылыктардын аркасы менен түзүлүп, анан экономикалык кызыкчылыктарды болсо ошолдун ичине мындай күчтөп эле салгандай сезилет да. Зордук менен кооздук болбойт деген сөз бар. Ошо чынын айтканда сиз туура айттыңыз. Саясатчылар ар бир өлкөнүн эмне чыгарганын, бири-бири менен кантип соодалашса болорун эске албай туруп эле өздөрүнүн башка саясий кызыкчылыктар негизинде союздарды түзүү
аракеттер болуп келген буга чейин. Анан албетте мисалы үчүн интеграция жөнүндө айтып атканда бул азыр эми дүйнө жүзүндө мисалы инвестицияга карата чоң катаандаштык бар. Бардык эле өлкөлөр инвестиция тартып келүүгө, бизнес инвестиция тартып келүүгө умтулат. Бул жагынан алып караганда дагы инвесторлордун кызыкчылыгын да эске алуу керек болсо керек. Себеби мисалы үчүн кичинекей өзүнчө базарларга караганда бир чоң базар бул инвестор үчүн жагымдуу да. Бул баары бир 60-70 миллиондук базар. Бул Түркиянын базарына жакындап калат. Мисалы үчүн Түркияда 80 миллион калк жашайт. Ошого жакын бир базар болот да. Бул ошондуктан тышкы ири инвестор үчүн кызыктуу болот. Болбосо азыр Кыргызстан эле эмес, кошуна өлкөлөргө да барып көрөйлү. Олуттуу ири бир эл аралык инвесторду көп көрө албайсыз. Анткени кызыксыз, анан саясий түзүлүштөр дагы түшүнүксүз, чек аралар, соода маршруттары, логистика маршруттары түшүнүксүз. Ушул маселелер дагы эгер биз ынтымактуу болуп, биримдүү болуп, бир базар болсок, логистика маселелери дагы ошо орток базардын кызыкчылыгында тезирээк чечилет беле деген ойлор да бар да. Анан инвестор дегенде эле сөзсүз эле чет өлкө аябай алыстан келе турган инвесторлорду ойлобошубуз керек. Биз биринчи өзүбүздүн ич ара соодабызды өнүктүрүш үчүн биринчи бизге келе турган инвесторлор булар өз арабыздан. Ошол эле Борбордук Азия ичинден инвесторлор келет. Ал эми тышкы инвестор ал кооптонуп карап турат. Чын эле бул базардын бири-биринин интеграциясы кандай деңгээлде жүрүп атат. Ошол өз ара кызматташтык чындап саясатчылардын айтканындай болуп жатабы, кызматташтуу болуп жатабы, тоскоолдуктар барбы, жокпу өз ара деген нерселерге карап, анан өздөрүнүн инвестициясын жасайт. Ошондуктан биз биринчиден жана улуттук, этникалык түрдүү маселелерди бир четке коюп туруп, өз ара инвестицияга ачык болушубуз керек. Бул интеграцияны эске алганда ушул көлөм ушул бойдон калып калат деген ой менен эле биз карай турган болсок жаңылган болобуз. Анткени бул интеграциядан синергия пайда болот деп, бул канчалап эсе болуп көлөм артат да. Биздин жергиликтүү жумушчу көлөмү болсун, жумушчулуктун сапаты болсун жетишпей калышы мүмкүн. Анда биз эң алгач кайрыла турган жумушчу базарлары бул өз ара Борбордук Азия ичиндеги базарлар болуш керек деп ойлойм. Мындай карай турган болсок, Борбордук Азияда биз чынын айтканда бизнес жагынан караганыңызда бири-бирибизге чоң атаандаштык жарата турган өлкөлөр эмеспиз. Кээ бир республикаларда электроэнергия бар болсо, башкасында нефти бар, экинчисинде газ бар, пахта болсо, бер жакта болсо ошол пахтаны иштетүү потенциалы болгон адамдык ресурстар бар, чек аралар бар Кытайга. Туризм жагын карап көрүңүз. Мисалы үчүн Өзбекстанды алып караңыз, Өзбекстанда кандай маданий, тарыхый мурастар бар. Ал эми Кыргызстан жагында болсо жаратылыштык кооздуктар бар. Ошон булардын бири-бирин толуктаган туристтик маршруттарды жаратсак, өтө чоң синергия пайда болот. Борбор азиялык интеграцияны биринчи кадамында туризмди мисалында өнүктүрүп баштоого негиз бар. Коңшу Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылуусу саякатчылардын бул аймакка болгон кызыгуусун арттырып жатат. Жыл башында эле Кыргызстан жана Өзбекстан өз алдынча бир катар кадыр барктуу туристтик рейтингтерге илинсе, айрым дүйнөлүк басылмалар саякатчылардын көңүлүн бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүнө бурууда. Бирок алды менен Борбор Азия мамлекеттери бири-бирине ачылып, ички туризмдин потенциалына басым жасоо зарылдыгы болуп турганын бул тармактагы ишкерлер белгилешет. Кыргызстан не выбирает как отдельно. Кыргызстан саякат үчүн өзүнчө өлкө катары каралбайт. Дүйнөлүк картада Кыргызстан кандайдыр бир тарыхый артыкчылыкка ээ эмес. Мисалы, көптөр Европага барганда бир нече өлкөнү кыдырууга аракет кылышат го. Борбор Азияга болгон мамиле деле ошондой эле.
бир нече шаарды камтыган каттам тандалат. Алмата, Ташкент, Бишкек. Бул маршрут ар кандай түзүлүшү мүмкүн, бирок туристтер чынында бүткүл Борбор Азияны көргөнү келишет. Но едет действительно в Центральную Азию. Но у нас надо не забывать, что есть еще внутренняя зона, да? То есть... Бирок бизде ички зона дагы бар. Борбор Азияда 70 миллион киши жашайт. Жана биздин интеграциябыз ойдогудай эмес. Биздин өлкөлөр ортосундагы байланыш тыгызыраак болсо жакшы болмок. Европадагыдай. Европада бир өлкөдөн экинчи өлкөгө кантип өткөнүңдү байкабай каласың. Бизде болсо тилекке каршы чоң көйгөй бар. Баарыбыз эле Өзбекстан, Казакстандын чек арасынан өтүп жүрөбүз да. Азыр Тажикстан менен оор абалдабыз. Өзүбүз оңдой турган нерселер көп. Объективдүү карасак, биз европалыктарга, ал турсун кытайлыктарга деле кызыктуу эмеспиз. Биз өз ара гана кызыгуу жарата алабыз. 70 миллион бул биздин ресурсубуз. Ушунун үстүндө иштеп, биринчи кезекте интеграциянын акыбетин көрүшүбүз кажет. Бул жөнүндө эчен сөздөр айтылган. Ошол ойдогу абалга жеткиришибиз зарыл. Чек арадагы өтө татаал текшерүү, нааразы адамдар, текке кеткен убакыт. Мунун баары туристтердин эркин саякаттоосуна тоскоол кылып, товар алмашууга, шериктеш өлкөлөрдүн экономикасынын өнүгүүсүнө бөгөт кылууда. Өз ара интеграция баарыбызга пайдалуу болмок. Всех наших стран. Взаимная интеграция будет полезна абсолютно всем. С любой точки европейского города можно спокойно Европанын каалаган шаарынан поезд аркылуу Альпыга жетсе болот. Поезддин ичи аябай ыңгайлуу, өтө кооптуу, машакатсыз эле тоого барып, лыжа тебип, кайра поездге түшүп келип калсаңар болот. Биз жакында Швейцарияга барганбыз. Ал жака Лондондон жарым саат сайын поезд каттайт деп айтышты. Демек, эбегейсиз чоң трафик. Элестетсеңиз, бизге жарым саат сайын Алматыдан Заманбап ыкчам поезд каттаса, эл жыргап эле саякаттамак да. Кыргызстандын тоо лыжа курортторуна эл келмек. Ысык көлгө, түштүккө гастротуризм үчүн жана экотуризмге. Трафик өтө чоң көйгөйбүз. Трафик — это большая проблема. Наши еще туристы не сильно избалованные, как европейские. То есть европейцы четко знают, что такое качество сервиса. Они четко знают, что такое услуги. У них горнолыжные базы. Биздин туристтер европалыктардай эрке эмес. Талаптары жөнөкөй. Европалыктар сервистин сапаты деген эмне экенин так билишет. Алардын тоо лыжа базаларында 220 чакырымдык трассалар бар, 24 асма жолдору, эң мыкты шарттарда лыжа тебишет. Биз үчүн аларды кызыктыруу аябай оор. Биз үчүн мыкты сапаттагы сервис күнүмдүк нерсе эмес. Күндөн күнгө өсүп өнүгүү үчүн шарттарыбыз бар. Бул 70 миллиондук ички рынок. Бай европалыктар үчүн күрөшүп отурбай, региондогу көйгөйлөрдү чечип алалы, анан жаңы рыноктарды багынсак болот. Европалыктарды кызыктырыш үчүн тиешелүү тейлөө сапаты зарыл. Асма жолдор, лыжа жана сноуборд тебүүнүн түрдүү жолдору. Европада Алтоо лыжа курортуна келет дагы бир жума бою лыжа тебет. Ошол бир апта ичинде лыжа тепкен жолдордун баарын көрүүгө убакыты жетпей калышы мүмкүн. Бир жума бою ар кайсы тоого барып лыжа тепкенде абалда жүрө бериши мүмкүн. Биз мындайды сунуштай албайбыз, тилекке каршы. Алар биздин тоолорду жарым күндө тебип бүтүп эле андан ары зеригип кетет. Бул себептен чынжырчаларды түзүшүбүз кажет деп ойлойм. 2 күн Шымбылакта болсун, 2 күн Ак Түзгө жиберели, андан кийин 2 күнгө Өзбекстандын Амир Сойуна барсын. Ушундай болсо, европалык турист бир пакет сатып алууга кызыктар болот. Ал 3 курортто болот, 3 өлкөнү көрөт, анда ар түрдүүлүк бар. Биз аны жөнөкөйлүк менен тажатпайбыз. В курортах смотрит 3 страны, и у него есть разнообразие. То есть этим самым мы его не разочаруем однообразием ежедневным, да, потому что у нас нет таких склонов, нет таких возможностей.
Соңку жылдар Өзбекстан улуттуу реформаларды жасоо менен дүйнө коомчулугунун көңүлүн өзүнө бурууда. Өткөн жылдын аягында Экономист басылмасы коңшу мамлекетти жылдын өлкөсү деп атап, кыска убакытта бул өлкөдө ишке ашкан ийгиликтерге басым жасаган эле. Экономист журналы 2019 жылдын мамлекети деп Өзбекстанды атаган болчу. Эл аралык кадыр барктуу басылма алды менен бул өлкөдө кулчулук жоюлуп, чиновниктердин чакан бизнестен пара алуусуна тыюу салынганын жана сөз эркиндигине байланышкан жагдай жакшырганын баса белгилеген. 3 жыл мурун Өзбекстандын коому жабык болуп, каардуулук жана акылсыздык менен башкарылган постсоветтик диктатуранын өлкөсү болгон деп жазган Экономист, аялдар жана эркектердин пахта талааларында кыйнап иштетилгенин кошумчалайт. 2016 жылы Ислам Каримовдун өлүмүнөн кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёевдин өкмөтү мажбурлап эмгекке салууну кыйла кыскартып, өлкөдөгү белгилүү түрмө лагерин жаап, бюрократтардын чакан бизнестен пара алуусуна тыюу салды деп жазат басылма. Ошондой эле Экономист Өзбекстандын тышкы саясаты дагы өзгөрүп, жарандардын чет өлкөгө чыгуусу жеңилдеп, чет өлкөлүк журналисттерге өлкөгө кирүүгө уруксаат берилгенин, ал эми чет өлкөлүк технократтар мамлекет тарабынан муунтулган экономиканы реформалоого жардам берип жатканын белгилеген эле. Описывают об этом очень красочно, очень ярко, да, и бесподобно. Бул нерсени аябай кооз, аябай түстүү сүрөттөшөт. Буга тең тайлаш жок сыяктуу. Айткан сөзгө ишенип отура берген болбойт, анткени мамлекет бардык нерсени төгүп чачып бачыктап бербейт да. Сын көз караш менен кабыл алуу кажет, ошентсе да моюнга алыш керек. Мамлекет көзгө урунар ишти аткарып жатат. Улуттук экономиканын өткөн чагына салыштырмалуу бир топ эле илгерилөө байкалууда. Экономист басылмасы ушул кыска аралыкта пайда болгон дельтаны изилдеп, эске алса керек. Бул кандай өлкө эле жана эмнеге жетишти? Алар Өзбекстанды планета боюнча алдыга чыгып кетти дегенден алыс. Бирок өнүгүү вектору ошол демде уланса, Өзбекстан Орто Азия рыногунда эң көрүнүктүү өлкө аталышы мүмкүн. Чынында потенциалы бар. Да и не только в Центральной Азии, скажем так, стать, может быть, одним из самых ярких. Там действительно есть этот потенциал. Особенно в 2018 году там происходили серьезные изменения. Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн чындыгы, айрыкча 2018 жылы ал жакта өтө олуттуу өзгөрүүлөр ишке ашты. Ал жерде бардыгы кынтыксыз дегенге тилим бурулбайт. Өзгөрүүлөр бар. Бизнеске жакшы плацдарм түзүлдү. Талап сунушка салыштырмалуу көп тармактар боюнча. Экинчи жагынан караганда, мамлекет тизгинди эркин кое берип, бизнеске шарт түзүүгө ниет кылып жатат. Акырында бул дагы ишке ашууда. Потихонечку это получается. Өзбек өкмөтү өтүп бара жаткан жылды салык жүгүн жеңилдетүү жана аны чогултууну оптимизациялоодон баштады. Кирешеден алынуучу салык ставкасы жеке жактар үчүн 12% деп белгиленди. Буга чейин анын көлөмү 16,5%дан 22,5%га чейин жетчү. Аны менен катар бюджеттен тышкаркы пенсиялык фондко жарандар чегерүүчү камсыздандыруу төлөмдөрү, юридикалык тараптар мамлекеттик максаттуу фондко төлөй турган милдеттүү төлөмдөр жоюлду. Ошондой эле юридикалык жактардан алынуучу киреше салыгынын көлөмү 14%дан 12%га, коммерциялык банктар үчүн 22%дан 20% төмөндөп, мобилдик байланыш операторлору үчүн тескеринче 14%дан 20%га чейин жогорулатылган. 1 октябрдан тарта кошумча нарк салыгы 20%дан 15%га төмөндөтүлдү. Жыл бою салык чогултууну жеңилдетүү жана оптималдаштыруу, салык текшерүүлөрүнүн санын азайтуу жана дистанциялык салык көзөмөлү боюнча иштер жүргүзүлүп келди. Алды менен бул жылы өзбекстандык бизнес үчүн аралыктан банк эсебин ачуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Дүң соода ишмердүүлүгүн лицензиялоо жокко чыгарылып, курулушка уруксаат алуу тартиби кыйла жеңилдетилген. Өтүп бара жаткан жылы Өзбекстанда айыл чарба багытына кирбеген жер тилкелерин менчиктештирүү жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам өзбек жарандарына жана салык резиденттерине жер участкаларын такай колдонуу же өмүр бою мурастоо үчүн сатып алууга укук берет. Бул болсо реалдуу секторго көбүрөөк инвестиция тартууга шарт түзөт. Анткени инвестор үчүн жерге ээлик укугу маанилүү. 2019 жылы Өзбекстан биринчи жолу $1 миллиард евро облигацияларды Лондон биржасына жайгаштырды. Инвесторлордун колдоосу бул өлкөдө жүрүп жаткан реформаларга болгон ишенимди көрсөттү. Бул жылы IPO, тактап айтканда ири ишканалардын акцияларын профессионалдык инвесторлордун катышуусунда Ташкент фондлук биржасына жайгаштыруу тажрыйбасы башталды. Ушул тапта бул процедурага керектүү болгон инфраструктуралык, техникалык жана укуктук механизмдер калыпка салынууда.
Узбекистане есть достаточно такие серьезные предприниматели. Өзбекстандын дүйнөгө ачылуусуна бөгөт коюучу стоппер жагдайлар бар. Булардын эң олуттуусу менимче жергиликтүү бизнес. Өзбекстанда олуттуу ишкерлер бар. Мамлекеттик болобу же жеке болобу айтор ал жакта чоң компаниялар бар. Менимче алар өз позицияларын жоготуудан аябай коркушат. Жана алар рыноктун жай ачылышына же таптакыр ачылбашына таасир кылышы мүмкүн. Бул балким Өзбекстанга эң чоң сокку болот. Ички ишкерлерди коргойм деп атып, протекционизмдик саясатты жолдоп, рыногун тышкы оюнчуларга жаап коюшу мүмкүн. Инвесторам и прочим организациям снаружи. Вот. Технология тактап айтканда маалыматтык коопсуздук жаатында иш алып барган эшкер Данияр Ниязов жаңыдан ачылып жаткан өзбек рыногуна кирген кыргызстандык ишкерлердин бири. Ал өткөн жылдын соңунда Ташкентте өз компаниясынын өкүлчүлүгүн ачып, рынокты ичинен тааный баштаган. Данияр Ниязов Капиталга берген интервьюсунда эмне үчүн ири бизнес Өзбекстанга абайлап карап жатканы, бул рыноктун мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелдиктери туурасында айтып берди. Крупный бизнес туда не идет, ну, насколько я с знакомыми друзьями разговаривал, потому что... Ири бизнес ал жака, менин билишимче, активдүү барбай жаткандыгында негиз бар. Көптөр дарбаза кайра жабылып калса эмне кылабыз? Салган инвестициябыз күйүп кетет деп азыркы күнгө чейин кооптонуп турушат. Азыр көптөр байкоо салуу процессинде. Биз сырттан караган менен ичине кирип изилдегенди салыштырууга болбостугун анык түшүндүк. Өлкөнүн ичинде болуп жаткан окуялар жаңылыктарда айтылган менен таптакыр айырмаланат. Отличается от того, что как это транслируется. Ну, наш бизнес отличается тем, что у нас по части IT мы больше экспортируем услуги, да? И это не требует каких-то грандиозных вложений, да? И мы можем позволить себе... Биздин бизнестин өзгөчөлүгү IT тармагындагы кызматтарды экспорттообуз. Бул чоң инвестицияларды талап кылбайт. Биз Кыргызстан же Казакстанда база куруп, Өзбекстанда иштесек деле болот. Бул рынокты азыр минималдык инвестиция салуу менен изилдөө чечимине келдик. Сейчас мы можем без этого, там, с минимальными инвестициями пробовать себя на этом рынке. Открывал Узбекистан заново. До этого мы тоже там были, ну, скажем, в 2014-2015. Өзбекстанды өзүмө кайрадан ачтым. Мындан мурун 2014-2015 жылдары биз ал жакта болгонбуз. Маал-маал менен Өзбекстанды карап, бизнес жүргүзүүнүн жолдорун изилдеген элек. Ошол маалдагы шарттар, башкысы акча алмаштыруу маселеси баш ооруга айланган. Валютаны эркин конвертациялоо мүмкүнчүлүгү болмоюнча, ал жакта бизнес жүргүзүү кандай болоруна көзүбүз жеткен эмес. Который ориентирован на импорт, на межстрановые какие-то взаимоотношения. Не рекомендую там работать наездами. Вот. Потому что ты не поймешь структуру рынка, и тебя на этот рынок просто не пустят. Ал өлкөгө кирип чыгып иштөөнү таптакыр сунуштабайм, анткени рыноктун түзүлүшүн түшүнбөйсүз. Анан сизди ал рынокко киргизишпейт дагы. Ал жакта эч нерсе калыбына кире элек. Банкка кирип эсеп ачып жатасың, сени бир күнү мындай шарттар менен тейлеп жатышса, экинчи күнү башка шарттарда операциялар ишке ашат. Жума сайын өзгөрүүлөр туюлат. Чет жакта жүрсөң окуялар кандай жүрүп жатканын аңдабай каласың. Ишти кылам десең, ошол өлкөдө кылыш Или керек. пропустишь, или не почувствуешь, или просто не будешь знать, не будешь в курсе событий. Вот. Поэтому, если делать бизнес, то там надо его делать там. Мы туда пришли не для того, чтобы оттяпать там кусок рынка, который существует. Биз ал жака рыноктун бир кесимин жулуп кетүү үчүн барган жокпуз. Биз рыноктогу жигердүү жылыштардын пайдасы бизнеске жакшы таасир этип, дагы жаңы, чоңураак рынок пайда болоорун күтөбүз. Бизге жакканы биз мындай рынок курууну билебиз жана ал рынокты түптөөгө катышкыбыз келет. Формирование такого комьюнити, который занимается информационной безопасностью.